Бишкекте 2 этаж үй болуп салына турган үйдүн подушка фундаментин гидроизоляция кылып бүттүк. Бул 2 күн туруш керек. 2 күн текке кетпесин деп бул жерге подвалдын үстүнө монолит куйдук. Бул монолит кургагыча да убакыт текке кетпесин деп колонналарды баштадык. Так, гидроизоляция түшүнбөгөндөр үчүн бизе көпчүлүк эле мындай кылдыра бербейт, айрыкча түштүк жергесинде. Так, 3 слой битум менен сырдадык. Капкара болуп калыш керек ушундай болуп. Бул 2 күн турат. 2 күндөн кийин 3-чү күнү засыпка кылса болот. Биз колонналарды куябыз. Колонна кургагыча бул жок дегенде 3 күн туруш керек да. Засыпка кылабыз, кирпичтерди чыгарып даярдап ишти жүргүзө беребиз. Бул үйдүн ээси февралда байланышка чыгып консультацияга которгон акча. Келип жеринде сүйлөшүп, баалашып, баа башы алып кеткенбиз 50 000 сом. Так, квадратына келсек, 2 этаж үйдү чүй Бишкекке 14 500дөн салабыз. Бул стройматериал, устакы, тамак ашы, корпусу бүтүшү. Ошондо сиз оңгон үй салам десеңиз 100 квадрат. Биринчи этаж, экинчи этаж 100 квадрат, 200 квадрат. 200 квадратты 14 500ге көйсөңүз 2 миллион 900. 2 миллион 900гө оңгон үйдүн корпусу бүтөт. Уштугандар, каналга подписалабыз, лайк басабыз, суроолор болсо беребиз. Бирок бизде очередь. Сезондо звонок кылсаңыз 2 ай, 3 ай күтүп каласыз.